5 математикалык таң калтыруучу амалдар же фокустар. Бул видеодо мен 5 жөнөкөй математикалык таң калтыруучу амалдар же фокустарды көргөзөм. Алар абдан жөнөкөй аткарылат. Алар үчүн реквизит, узак даярдык, көрсөтүү үчүн атайын орундуктун кереги жок. Мындай таң калтыруучу амалдардын маңызы көрүүчүлөр ойлогон сандарды табууда. Бардык сыйкырлар математикалык мыйзам ченемдүүлүктөргө негизделген. Мындай таң калтыруучу амалдарды силер алгебра же геометрия сабактарында өткөрсөңөр болот. Баштадык. Биринчи таң калтыруучу амал же фокус. Каалаган санды ойлогула. Ойлодуңарбы? Эми аны 2ге көбөйткүлө. Жыйынтыкка 8ди кошкула. Жыйынтыкты 2ге бөлгүлө. Ойлогон санды алып салгыла. Сизде 4 болдубу? Бирок бул эң жөнөкөй болду. Эми андан ары кетели. Эми экинчи таң калтыруучу амал. Мен жакшы көргөн. Ал силерге дагы жагат деп мен ишенем. Силер каалаган санды ойлоп тапкыла. Ушул санга ирети боюнча кийинкини кошкула. Алынган жыйынтыкка 9ду кошкула. Эми 2ге бөлгүлө. Алынган жыйынтыктан ойлогон санды алып салгыла. Мына ошентип силер кандайдыр бир санды алдыңар. Эми бул сан орус алфавитиндеги иреттүү номер деп элестеткиле. Бул эмне деген тамга? Аны эстеп калгыла. Эми бул тамга менен башталган өлкөнү ойлоп тапкыла. Бул сөздөгү 3-чү тамгага өлкөдөгү каалаган жаныбарды ойлоп тапкыла. Ойлодуңарбы? Ал эми кериктер Данияда жашашпайт. Номер 3-чү таң калтыруучу амал. Бул таң калтыруучу амал же фокус үчүн силерге кагаз барагы, карандаш же калем саптар жана калькулятор керек болот. Бирок чындыгында силер акылыңызга эстеп калуу менен деле иштесеңер болот. 3 маанидеги санды ойлогула жана кагазга жазгыла же эстеп калгыла. Бирок бул каалаган 3 маанидеги сан болбостон 100 сандар бирдиктин санына барабар келбеши керек. Жана бирдиги көп же аз болбошу керек. Эгер бул татаал болсо, мисал менен түшүндүрүп берем. Мисалы 531 саны жүздүктүн саны. Башкача айтканда 5 санариби биринчи санарип 1дин санына барабар эмес. Башкача айтканда 3-чү санарипке 1ге, ал эми алардын ортосундагы айырмачылык биринчи жана 3-чү санариптин ортосунда 1ге барабар эмес. Жалпысынан силер ушул сандын биринчи жана 3-чү санариби бири-бирине барабар эмес жана алардын сандардын натуралдык катарында биринин артынан бири кетпеген санды ойлошуңар керек. Демек, силер ошол сандагы ойлодуңар. Эми ушул сандын санарибин тескерисинче жазгыла. Эгер менде 531 саны болсо, анда мен 135 деп жазам. Андан соң чоң сандан азын алып салгыла. Менин учурумда 531ден 135 алам. Кайсы санды алсаңар, аны дагы тескерисинче жазуу керек. Мен ал жактан 396 алгам. Тескерисинче жазам 693 алдым. Эми ушул эки санды кошкула. Башкача айтканда менин учурумда 693 жана 396-ны. Бул таң калтыруучу амалды ушул шартка туура келген каалаган 3 санды сандар менен аткарып көрсө болот. Силерде дайыма 1189 болот. Номер 4-чү таң калтыруучу амал. Бул таң калтыруучу амал же фокус үчүн сизге калькулятор сөзсүз керек болот. Адегенде силер төмөнкү суроого жооп беришиңер керек. Силер жумасына канча жолу спорт менен алектенесиңер? Бул 0-дөн 7ге чейин сан болот. Алынган санды 50ге көбөйткүлө. Силерде пайда болгон санды эстеп калгыла. Эми, эгер ушул жылы туулган күнүңөр болуп өтсө, эстеп калган санга 1760ды кошкула. Өзүңөрдүн туулган жылыңарды алып салгыла жана алынган санга 7 санын кошкула. 100% кепилдик берем. Силер алган санда биринчи санарип. Бул силер жумасына канча жолу спорт менен алектенгениңер. Ал эми каалаган санариптер силердин курактагы көрсөткөн санды түзүшөт. Эми ушул видеодогу акыркы жөнөкөй таң калтыруучу амал. Силер каалаган санды ойлогула. Каалаган. Ага 2-ни кошкула. Аны 2ге көбөйткүлө. 3-тү кошкула. Ойлогон санды алып салгыла. Эми 5-ти кошкула. Дагы бир жолу ойлогон санды алып салгыла. Силерде 12 саны пайда болду болушу керек. Мына эми ушуну менен бүттү. Бардыгыңарга көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.